Сур айылына мурда 10 күндө бир суу келип, карапайым эл кезек менен эгиндерин, бактарактарын суугарчу. Мындан улам суу айылга толук кандуу жетпей, суунун артынан талаш тартыштар да болгон. Буга чейин мынайдан гавыян сууну ичип турабыз. 10 күндө келет, 1 саат суу коебуз. 1 саат. Эгер шояктан токтоп калса, баягы очуртуң өткүдө дагы 10 күндөн кийин келет. 20 күндө бир жолу кеп калган күндөр болот. Эгинибиз кыйналганыбыздан мынашы эмени ойлоп таптык да. Жергиликтүү калк айылдагы суу көйгөйүн чечүү үчүн демилге көтөрүп, эл аралык уюмдардын жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен жер астынан суу чыгарууну чечишкен. Жергиликтүү элдин демилгеси 3 жыл дегенде колдоого алынып, учурда Сур айылынан 155 метр тереңдиктен суу чыгарылды. Бул суу түбөлүктүк bir күндүк эмес, 2 күндүк эмес, бала чакага кала турган суу. Ошондуктан бу чыккан сууду көздү карагиде сактап, элге чыгарган үчүн чоңура узак өмүр бакытала, чын ден соолук каалайбыз. Кадамжай районунда Сур айылында скважинадан сырткары Гавьян суу пайдалануучулар ассоциациясы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 50 миллион сомдук ирригациялык долбоорду ишке ашырууда. Ушундай эле жумуштар облустун башка аймактарында да жүрүүдө. 2020 жылга Кадамжай районунда Тинля суу спасына дагы 50 миллиондун тегерегинде акча каражаты азыр кол коюлуп, Кудай берсе эмки жылы жумуш жүрөт. Дээрлик ушу Баткен областында акыркы жылдары өзгөчө мына былтыркы жылдан баштап ирригациялык долбоорлордун мындай эң чоң көлөмдө жүрүп жатканын белгилесек болот да. 155 метр тереңдиктен чыгарылган суу Сур айылына азырынча суга тарыктар аркылуу барууда. Жергиликтүү эл келечекте жер астынан алынган сууну түтүктөр аркылуу айылга тартып таза суу катары колдонууну максат кылышууда. Улан Маккамбаев, Салам Медиа, Баткен облусу.